Бүгүнкү биздин карай турган маселебиз жана айта турган негизги ушу манасчылык өнөрүнө таандык темабыз кыргыз турмушундагы манасчынын орду жана оз уйпасы. Буга чейин биз манасчылардын трансценденттик оз уйпасы жана манасчылардын типтери тууралуу кеп кылдык. Албетте манасчынын өзүнүн чыгармачылык лабораториясы, ишмердүүлүгү тууралуу чексиз сүйлөп айта берсе болот. Себеби ар бир манасчынын өзүнүн чыгармачылык өнөр канасы бул өзгөчө бир бай, окуяларга бай жана айта турган маселелери орчундуу тема болуп эсептелинет. Бирок бул сапар биз ушул коомдогу мурда кийин кыргыз элиндеги манасчынын орду тууралуу кеп кылмакчыбыз. Эми тилекке каршы биз 18-кылымдын жарымынан бери карай бүгүнкү күнгө чейинки манасчылардын гана чыгармачылык өнөр каналарына гана мындай сереп жүргүзө алабыз. Себеби 18-кылымдын экинчи жарымына чейинки маалыматтар бизде жокко эсе, бар болгону Токтогул ырчынын, муну туура түшүнүшүбүз керек. Токтогул ырчы деп кыргыз элинде айтылып келген кеп сөз бар. Токтогулдай ырчы бол, Толубайдай сынчы бол деп. Бул Токтогул ырчы Токтогул Сатылганов, белгилүү импровизатор акын, демократ, философ акын. Бул Токтогул Сатылгановго эч кандай катышы жок, тиешеси жок. Ал акыныбыз билесиңер 20-кылымдын башында өткөн чоң акын болгон, алп акындардын бири болгон. Ал эми Токтогул ырчы бул 14-кылымга таандык. Тагыраак айтканда Жаныбек хандын доорундагы Токтогул ырчы деп эсептелинет. Бул кыргыз элинде өзгөчө, кыргыз элинин фольклорунда, кыргыз элинин легендаларында, деги эле элдик оозеки чыгармачылыгында өтө мындай орчундуу орунга ээ чыгармачыл инсан болгон. 14-15-кылымга таандык. Ошол Жаныбек хандын доорунда өзүнүн бай мурасын элге тартуулаган, бул ырчы деп аталганы менен алгачкы манасчылардын бири болгон деп кыргыз элинде аңыз кеп бар. Ошол Токтогулдун курч сөзүнөн, тайманбас мүнөзүнөн улам Темирлан аны жок кылууга, курман кылууга далилат кылып, ошол кездеки ислам, Темирлан билесиңер, тарыхта айтылат, ушу ислам өлкөлөрүн, элдерин, ислам динине кирген элдерди басып, анан ошолорго ислам динин таза түрүндө жайылтам деген ниет койгон орто кылымдарга таандык жол башчы, кол башчы. Ошол доордо Токтогул ырчы дагы ушу кыргыздын кыргызчылыгын сактап калууга, кыргыздын өзүнүн байыркы дүйнө таанымын, философиясын, үрп адат салтын, маданиятын сактап калууга баардык аракеттерин кылып, баягы ырчылыкка мүнөздүү, тайманбай бетке айтып, эл ичине үгүт ишин жүргүзүп, жана исламдын ошол кездеки
мындай бир терс көрүнүштөрүнө каршы чыккан улуу чыгармачыл инсан болгон. Ислам эле динин эмес, ошол кездеки Темирландын саясий режимине каршы чыккан инсандардан болгон. Ошол себептен ал элдин ичинде, элде сакталып калган. Анын өзү тууралуу маалымат жана анын айткан сөздөрү, ырлары ошо эл ичинде сакталып калган. Демек, муну мен бекеринен айткан жерим жок. Бекеринен ушу Токтогул ырчыга токтолуп аткан жокмун. Себеби Токтогул ырчы ошол бирден бир бүгүнкү күндө биздин азыркы турмушубузда үлгү кыла турган инсандардын бири болуп эсептелинет. Эми биз билебиз, ар бир элдин өзүнүн тарыхы бар. Ар бир эл, түптүү элдердин дүйнө таанымы бар, кылымдар бою жашап келе жаткан, атадан балага өтүп келе жаткан улуттук көз карашы бар. Анан айлана чөйрөгө болобу, деги эле ааламга, дүйнөгө болгон мамилеси, ошолордун баардыгы ушул улуттун дүйнө таанымын чагылдырат да. Ошол Токтогул ырчынын ошол 14-кылымга таандык Темирландын мындай бир катаал саясий режимине каршы чыгып, анын жүргүзгөн саясатына, өзгөчө кыргыз элине карата жүргүзгөн саясатына каршы чыгып, тайманбастан тике туруп айтып, ошол өзүнүн табиятына, өзүнүн жаратылышына мүнөздүү болгон ырчылык касиети менен ошону колдонуп, ошону пайдаланып, ошонун күчү менен, ошонун касиети менен Темирландын саясатына каршы чыгып, анан айткан сөздөрү бизде мынакей бүгүнкү күндө эл ичинде дагы айтылып жүрөт. Мына анын ошо каршы чыккандыгы, баягы кыргызда бир кеп бар, бектер өтөт, эл калат, кандар өтүп калк калат деп. Мына ошол кайсы бир деңгээлде ошол ойду, ушул маанини ал дагы учурунда ошо Темирландын өзүнө жана анын саясатына каршы айткан, оюн билдирген эле да. Бүгүнкү күндө дагы бизде оош кыйыш, оор, ааламдашуу, массалык маданият саясаты бизди туш тараптан курчап, туш тараптан азуусун салып, кыргыз элинин өзүнүн кыргызчылыгын, ушу элибизге гана мүнөздүү улуу касиеттерин, сапаттарын, керек болсо улуттук мүнөзүн өчүрүүгө, аны жок кылууга, аны сүзүлтүп, сүрүп чыгарууга далалат кылган, далалат кылып жаткан ар кандай таасирлер жана күчтөр күчөп турган учурда, мына ушул Токтогул ырчынын же Токтогул ырчыдай болгон улуу философ, ойчул адамдардын күндүзү шам менен дагы издеп табуу кыйын болуп турганда, ал ырчынын азыркы күндө үлгү катары айткандарын эске алып, биз турмушубузда колдонсок туура болмок. Ар качандан бир качан манасчылар бийлик башындагылардын
эл башындагылардын жанында бир кеңешчи катары кызмат өтөп келген. Эми албетте бардык манасчыларга мүнөздүү болгон эмес бул көрүнүш. Бирок айтылуу чыгаан манасчылардын дээрлик көпчүлүгү мына ушундай сапатка ээ болгон жана ушундай орунду ээлеп келген. Эми баса белгилеп айтышыбыз керек, 19-кылымга таандык Балык Ооз Кумар уулу деген бизде алп манасчы болгон. Анын өз аты Бекмурат. Баягы эл ичинде Балык Ооз деп аталып калган. Себеби эми баягы уламышта айтылат, оозу чоң болгондуктан аны ошо элде Балык Ооз деп атап калган экен дейт да. Мына ошол Балык Ооз Кумар уулунун Талас жергесиндеги Ажыбек Алчынбек уулу Датканын жанында баласындай, бир тууганындай болуп бирге бийлик жүргүзүп, жеңилин жерден орун колдон алып, ошо Талас жергесиндеги кыргыз элине өтө кадыр барктуу инсан катары каралган. Ал манасчы же жомокчу эле катары эмес, анын калыстыгы, анын элге карата адилеттүү саясат жүргүзгөндүгү элге жаккан. Ошол себептүү ал элдик манасчы болуп, элдин эсинде мына бүгүнкү күнгө чейин ооздон түшпөй келе жатат. Эми Балык Ооз манасчынын өзү кантип манасчы болуп калгандыгы, анан кандай себептер менен ушул Ажыбек Датканын колуна туш болуп калгандыгы бул өзүнчө бир маселе, сөз. Бирок факт катары айтып кетишибиз керек. Ошо Балык Ооздун Ажыбек Датканын жанында жүрүп, бирге бийлик жүргүзүп, анан эл кадырына ээ болгондугунун өзү дагы бул бир үлгү кылаарлык, үлгүгө тартаарлык маселе. Балык Ооз ошо Таластан бул Чүй өрөөнүнө ооп кетип жатканда, ошондо Талас эли аябай буркурап, ыйлап узаткан экен дейт. Айланайын, Балык Ооз, бизден эмне жамандык көрдүң эле, элиңди таап, жериңди таап кетип баратасың дегенде, ошондо Балык Ооз көзүнө жаш алып, ат сурасам төө берген Ажыбек атам, айланам, суу сурасам бал берген ай жаркын эжем айланам деп, ошо Ажыбек Даткага жана анын байбичесине карата урмат сыйын билдирип жатат. Бул ошол Балык Ооз манасчынын дагы ошол Байтик баатырдын колуна келип, ал эми Ажыбек Датканын колунан анын карамагынан же ошонун эл жеринен кеткендигинин да өзүнчө бир себеби болгон. Себеби Балык Ооз өзү оң канаттын өкүлү, Сарбагыш уруусунан болгон. Ал эми ушул Сарбагыш уруусу ушул Чүйдүн боорунда, Нарындын, Кочкордун боорунда жашаган эл болгондуктан, Байтик баатыр бир нече ирет кат жолдоп, Балык Оозду элиңе кайт, жериңе кайт деп кат жөнөтөт. Ошондо баягы оозданып өзү Ажыбек Даткага барып кайрылып, мен эл жериме кайтат элем деп айта албай жүргөндө, Байтик баатыр ошондо жаш жигит экен, жигиттер менен жер суу кечип Таласка барып, ошондо Ажыбек Даткага кайрылган экен. Аяш ата, сизден бир суранычым бар, сураганымды бересизби дегенде, көп болсо бир күлүк же бир сулууну сурап келгендир, берейин балам, берейин деп
ошондо оозунан чыгып кеткен экен. Анан Байтик баатыр: «Сурарым ушу балык оозуңду мага бергин, Аяш ата» дейт. «Атаң көрөйө» деп анан санын мыкчып чаап калган экен Ажыбек татка. «Кабай, мен ушу экөөңөрдүн шыңарлашып, катташып, кат алышып, кат беришип жүргөнүңөрдү угуп жүрдүм элем. Көрсө баары бир балык оозум кете турган, өңдөнүп калган экен. Эгерде өзү кааласа алып кет, оозумдан чыгып калды» деп, ошондо талас эли биригип чогулуп, малым малдай, мүлкүм мүлктөй оокатын бүтүн жийип, топтоп, анан ушу салтанаттуу балык оозду чүй бооруна узаткан экен. Ошондо Байтик баатыр да көз өткөчөктү балык оозду сыйлап, кадырлап келген. Ушу Байтик баатырга бир каяша тике сүйлөй алган болгон ушу балык ооз манасчы деп эл ичинде кеп айтылат. Демек, бул мисал менен биз эмнени айткыбыз келет? Балык ооз өңдүү манасчылардын Кыргыз элиндеги кадыр баркы жалпы эл ичинде эмес, ошо элдин башында турган төбөлдөрдүн, төрөлөрдүн дагы кадырына жете алган, алар менен тең ата сүйлөшө алган мыкты чыгаан, даанышман, акылман, үзүлгөнүн улаган, чачылганын жыйнаган, капилеттен сөз тапкан, кыйынчылыкта жол тапкан адамдар болгондугун далилдеп жатат.